10-июль мынакей. Эртемен саат 6-дан өткөндө чыкты кечке. Бүт машиналарды аңтарып түтүп, мынакей менин машинам азыр. Карачы мына аңтарып теңтерип кетиптир мынакей. Полный түтүшүптүр мына. Блин, аз да биякта бир машина. Сеники açıp тұрып алмас. Блин, некте машинаны полный açıp тұр. Қана сіздікі. Тияқтың барын антап тұр оны. Мынакей. Мына бүт түтіп кетішкен. Мынакей, қана мазя сеники. Мына бүт аңтарып. Алды жағында тұрсаң, барды жатты. Мынакей, мекте бүт түтіп тұр мынакей. Мұны жылап тұр. Мына уландың машинесінде ашып тұр мынакей. Барды чоң тақап ұстап тұр мұны күш. Бәля, бұл кейін тақлады ол кен, а? Ассалому алейкум, Мұсапырда емгектеніп жүрген мекендештерім. Сіздерге Москва шаарынан кайрылып жатабыз, бардық документтерди жасайбыз. ННН, СНИЛС, медкнижка, перевод паспорт, ТМС, трудовой договор, детский полис, регистрация 3 айга квартирага коюп беребиз, регистрация 9 айга квартирага коюп беребиз, базасын 1 ай сайын текшерип беребиз. Биздин WhatsApp связь номерлерибизге +7 936 144 40 73 номерине кайрылсаңыздар болот. Баткендеги эл аралык маанидеги жолду сел каптады. Нөшөрлөп жааган жаандан улам Ош-Баткен Разаков трассасынын бир нече жерин сел каптап, жол жабылды. Учурда жолду тазалоо иштери жүрүп жатат. Актатар айылында селдин жолду каптаган учуру видеого түшүп калган. ОКМ сел Лейлик, Баткен райондорунда жүргөнүн кабарлап, жеринде атайын техника менен куткаруучулар тобу иштеп жатканын кошумчалады. Ак көйнөктү алып кетип, ак кепинди алып келди дейт ооруканада каза тапкан Айтурганын жеңеси. Бишкектеги номер 4-клиникалык тез жардам ооруканасында каза тапкан 25 жаштагы Айтурган Маматкулованын жакындары Супер Кейжи порталына кайрылышты. Келиндин кайын журту ал дары ичип алды десе, маркумдун жакындары күйөө баласынан шек саноодо. Ак көйнөктү алып кетип, ак кепинди алып келди деген Айтурганын жеңеси экспертизанын алгачкы корутуунусуна ишенбөчүлүк көрсөтүп жаткандарын айтты. Это, и это.